Базаркоргон шаарында атайын курулган бир дагы спорт зал жок. Жаштар маданият үйлөрүндө машыгууларын өткөрүп келишет. Бирок шартка карабай райондо спорт тармагынан бир топ ийгиликтер жаралган. Бүгүн Базаркоргон шаарынын жаштары демилге көтөрүп, спорт комплекс куруп берүү боюнча бийликке кайрылуу жолдошту. Дүйнөгө Кыргызстан желеген, желбирете турган ушундай жаштарды өстүрөлү, ошого себеп болойлу деп, анан бир жагынан мамлекетке дагы өзүбүздүн салымыбызды кошойлу деп, жок дегенде ошо спорт жагынан болсо деп ошентип ниет кылып атабыз буюрса. Анан ошого президентибизден жана башка чоңдорубуздан, Камчыбек Кылышаевичтен, өтө аксакалдардын атынан, жаштардын атынан суранат элек, ошого бир бизге бир көңүл буруп, ошого бир салып берип койсо терең ыраазы болот элек да биз. Каралбай жаткан өзүнүн борбордук стадионубуз бар. Бул жерде каралбай жатат да, ушул күнгө чейин биздин жаштар маданият үйүндө азыркы учурда машыгып келе жатышат. Жер азыркы учурда бизге бөлүнүп берилет. Сунуштуу ушул иш-чарада кат түрүндө кайрылдык. Бул бош каралбай калган жер Базаркоргон шаарындагы номер 12 мектебинин карамагында. Жергиликтүү бийлик бул жайга аллея салууну пландап жаткан. Анын бир бөлүгүнө жаштар демилгелеп жаткан спорт комплексин жайгаштырып, колдоо көрсөтүүгө даяр. Сквер кылууга долбоор даярдалып атат бүгүнкү күндө. Анан ушул советскийдин жаштары бизден суранып, ушул долбоордун ичине ушул стадионду дагы отургузуп бериңиздер деп суранып атышат. Эми ага аракет кылып атабыз. Жергиликтүү эл акыркы жылдары мамлекет тарабынан спорт тармагына өзгөчө колдоо болуп жаткандыгын айтышууда. Бир дагы спорттук комплекси жок Базаркоргон шаарына бийлик тарабынан көңүл бурулуп, жергиликтүүлөрдүн үнү өлкө башчысына жетет деген үмүттө турушат. Мушу биздин бүгүнкү кайрылуубузду Камчыбек Кылышаевич угат жана кабыл алат деген үмүттөмүн. Муну ол кишинин мүнөзү, ол кишинин кылып аткан иши мына кече эле элдик мындай эмеде 82%, 83% ишеним көрсөтүп атат мына президентибизге. Мен Камчыбек Кылышаевичке, президентке 100% деп эсептейм, 100%. Бул мындай адамдар бир Алла Таала берди. Базаркоргон жаштар ынтымагы коому элди чакырып, дасторкон жайып, концерттик программа тартуулашты. Максаты мамлекеттен колдоо табуу. Ошол эле учурда колунда бар жергиликтүү тургундарды да салым кошууга чакыруу. Учурда спорт зал куруу боюнча 3 долбоор даярдалган. Жакынкы күндөрү курулушка кеткен каражат эсептелип чыгат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.